Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Hurmatlı cemaat, Jaratkan Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de "Kul la yestevil habitu ve tayyib" aytqın ey Muhammed, jaman, palit, aram, жақшы, таза, адалға тең болбойт. Мынаке жашоонун эрежелеринен бир эреже биз ар бирибиз билейли, жақшы сөз менен жаман сөз, жақшы иш менен жаман иш экөө тең болбойт экен. Күнөө менен сооп тең эмес экен. Бейиштиктер менен дозоктуктар тең болбойт. Bilimdүү менен билимсиз, текебер менен кичпейил, сараң менен жоомарт тең эмес экен. Бул Кур'ан-ы Каримдин улуу эрежеси. Бардык адамзатка Алла субханаху ва таала мынаке ушул эрежени айтып атат. Силер ушуга карап өзүңөр түздөлгүлө. Адал ырыскы тапкан менен арамдан жеген экөө тең эмес. Адал нике жол менен кошулган менен зына жол менен кошулган экөө эч кандай тең эмес. Адилеттүү менен зулумдук тең эмес. Бул жерде бу дүйнөдө да тең эмес, ахиретте да тең эмес. Эки жагын тең Алла субханаху ва таала каратып туруп мындай деп айтылган. Демек иман менен капырлык, Аллага баш ийген менен шайтанга баш ийген, булар эч качан тең болбойт экен. Алла Таала демек хабис деп эмне айтат десе, Алла Таала жакшы көрбөгөн, Алла разы болбогон иштердин бардыгы ошо хабис, жаман ишке кирет экен, жаман сөзгө, палитке кирет экен. Бунун тескерисинче ат-таййиб деп мынаке жакшы, таза, адал, мына ушул нерселердин бардыгын туугандар айтат экен. Бул аяттын уландысында Алла Таала айтат: "Кул ла яставил хабису ват-таййибу валау а'жабака касратул хабис фаттакуллах я улил албаб лааллакум туфлихун." Маида сүрөсүндө 100-чү аятында айткын ey Muhammed, палит менен таза, жакшы менен жаман эч качан тең болбойт. Эгерде ошол палит, ыпластык, арамдын көптүгү сени таң калтырса дагы, бул жерге эмне деген маани? Кээде адам арам жол менен деле акча тапкан, болуп калат да, канча көп болсо дагы ал эч качан жакшылыкка алып барбайт дейт. Арам жол менен тапкан мал болсун, мейли, же болбосо кандай гана, бул сен адам таң калтырса дегени мындай, бир аз арамда Алла Таала сыноо үчүн таттуулук коюп койгон. Эмне койгон? Таттуулук, шириндик. Кичине болсо дагы да, ал эми таат ибадатка кичине напске жакпаган кыйынчылык коюп койгон. Суукта дарат алыш, кечкурун мечитке келиш, жыл бою мээнет кылып акча тапкандан кийин 40тан бирин зекетке бериш. Кандай болсо орозо тутуш, адамдын напсиси каалабай турган. Таат ибадатта адамдын напсиси каалабай турган кандайдыр ушундай бир немеси бар. Ал эми күнөөлөрдө жалган сүйлөйбү, арам жейби, арам ичеби, зынаабы, кумарбы, ушулардын арасында кандайдыр бул напске жага турган бир аз мындай лаззат бар да. Алымдар айтышат, Алла субханаху ва таала ар бир күнөөгө кичине бир даам койгон, күнөөгө бир таттуулук койгон. Бирок бул таттуулугу утурумдук эле. Азыр болот, бир аздан кийин түгөнөт, бүтөт, кетет. Бул таттуулугу бир тамчы. Бунун аркасынан келе турган азап ал океан. Ал эми ушундай эле кудум ушундай таат ибадатка Алла Таала кичине кыйынчылык, машаккатты койгон. Ошол машаккат, кыйынчылык ал да утурумдук эле. Тура бербейт, азыр кетип калат. Ал машаккат ал деле бир тамчы. Анын аркасынан бериле турган сооп океан дейт. Акылдуу инсан океандай күнөөнү сатып албайт, бир тамчы рахатка.
бир тамчы ләззатка, ошондой эле океандай соопту таштап койбойт, бир тамчы машаккатка деп мына аалымдарыбыз айтканы. Мисалы баарыбыз азыр бүгүн эртең менен турдук, уйкуну кичине, бул нафске машаккат эле, нафске кыйын эле, таарат алдык, нафске кыйын эле, узагыраак жерден мечитке караңгыда келдик, нафске кыйын эле. Бирок бул машаккат өтүп кетти да, бул кыйынчылык өтүп кетти. Ошо кыйынчылыгы бир тамчыдай, буга бериле турган сыйлык, сооп, белектер океандай. Ошондуктан Алла субханаху ва тааля мына бейишти, дозокту жаратып, Жабраил периштени жиберген. Жабраил периштени жиберген. Жабраил, мынакей мен бейишти жараттым. Хуффатил жанна бил макарих ва хуффатин нар биш шахават. Бул хадис. Алла Таала бейиштичи кыйынчылык менен ороп койгон, дозокту нафстин каалоолору менен ороп койгон. Бейишти адамга нафске жакпаган иштери менен, бил макарих менен ороп койгон. Бар бейишти карап кел десе, барып туруп, охо, не болду, көрдүңбү? Көрдүм. Я Алла, Аллага сен затыңа касам, иззатыңа касам, буга эч ким кирбейт го деген. Эмне үчүн? Анткени нафске жакпаган иштери менен ороп салыптыр бейишти. Бейишке биринчи Жабраил периштени киргизген. Оробостон туруп, ой, ушунча кооз, бардыгы эле умтулса, бардыгы эле бул тууралуу укса, же болбосо билсе, сөзсүз кирет го дегенден кийин, андан кийин нафске каршы, нафс каалабаган нерсе менен ороп туруп, эми барчы дегенде анан барып туруп келип айткан да. Эмне деп айткан? Мен коркомун, бирөө да кирбей калабы депчи. Анда дозокко бар деген. Дозокту жаратып, дозоктун ичиндеги азаптарды дозокту көр деген. Дозокту көргөндө кайтып келип эле, я Алла, сен иззатыңа касам, бул жака эч ким кирбейт го деген. Эч ким кирбейт го дейт. Андан кийин Алла Таала анан дозокту нафстин каалоосу, кумар, ушундай күнөөлөр менен ороп салган. Бар эми карап келчи десе, барып туруп анан айткан, я Алла, коркомун, бардыгы ушул жака кирип кетеби депчи. Хуффатил жанна бил макарих ва хуффатин нар биш шахават. Шахават менен ороп койгон. Демек, мына жерден дагы арам мал көп болот экен. Адал мал азыраак болот экен. Өзү Курандын эрежеси. Калиламма яшкурун, калиламма юъминун. Иман келтиргендер өзү аз болот, имансыздар көп болот. Шүгүр кылуучулар аз болот, шүгүрсүздөр көп болот. Ошон үчүн Алла Таала айтып аткан: "Валау а'жабака касратул хабис." Жакшы менен жаман тең эмес. Жаман сени таң калтырса дагы, палит менен таза тең эмес. Палит сени таң калтырса дагы, арам менен адал тең эмес. Арам сени таң калтырса дагы, арам көп болуп сага жакса дагы, канчалык охо болсо дагы, ал баары бир адалга тең болбойт. Миллиард арамың бир 1000 адалга тең болбойт экен да. Ошо миллиард сага канчалык жакса дагы, охо сени канчалык таң калтырса дагычы. Алла Тааладан корккула, эй акыл ээлери дейт. Жараткан Алла Тааладан коркуп жашагыла, эй акыл ээлери. Лааллакум туфлихун. Мүмкүн силер кутуларсыңар. Мүмкүн силер дүйнө ахиреттин бактысыздыгынан кутулуп, ийгиликке жетерсиңер дейт. Албетте жакшы иш, вал бакияту салихат хайрун инда раббик. Түбөлүктү кала турган жакшы иштер Робуңдун алдында болсаңа жакшыраак дейт. Салих иштер, таза иштер, чын сөздөр, адал иштер бул Робуңдун алдында түбөлүктү гана кала тургандар дейт. Эми хаятын тойуба кандай боюнча айтып атат Алла субханаху ва тааля, бу дүйнөдө эле эмес, бу дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин, кыямат күнгө чейин, кыямат кайым болгондон кийин ахиретте, барзакта жакшы иштин таасири тиет экен. Жаман иштин дагы таасири тиет экен. Мисалы, ваннага карап туруңуз, бир суу толтурдуңуз, бир тамчы сууну түшүрсөңүз, ваннанын бардыгына жайып тиет да. Кудум ошондой ар бир жакшы сөз, жакшы иш калган жашообузга таасир тиет экен. Өлүмдүн учурунда таасир тиет экен, кабырда жашообузга таасир тиет экен, кабырдан тирилип тургандан кийин ахиреттеги жашоого таасир тиет экен. Ошондой эле жаман сөз, жаман күнөө, күнөөнүн таасири да ошондой. Калган жашообузга таасир тиет,
барзақтағы да тәсір етеді, жана ахирет қиямат күні дағы анын тәсір етеді. Құранда Алла Таала айтады: "Ман амила салихан мин закарин ау унса ва хуа муъминун, фаланухйияннаху хаятан таййиба ва ланajziyanнахум ажрахум би ахсан ма кану яъмалун." Nahl сүрөсүндө ким жакшы иштерди кылса, салих иштерди кылса, эркек болсун, аял болсун, ва хуа муъминун, имандуу болсун, иман бул жерде шарт. Имандуу болуп, жакшы иштерди кылса, ал эркек болсун, аял болсун, айырмасы жок. Алла айтат: "Биз ага сөзсүз хаятын тойиба, эң жакшы, эң бактылуу, эң бейпил, рахаттуу жашоо беребиз" дейт. Мынакей. Жана ал канчалык жакшы иш кылса, андан эселетип туруп, кылган иштеринен да жакшыраак кылып, анын акысын кайтарып беребиз дейт. Кылган иштеринен да бу дүйнөдө канчалык жакшы иштерди кылса, мындан эселетип туруп, акысын Алла Таала соопторду, эбегейси соопторду Алла Таала айтып беребиз дейт да. Демек, урматтуу агайын мусулман бир туугандар, мынакей жараткан Алла Субханаху ва Тааланын Кур'ан-ы Каримдеги улуу, кереметтүү эрежелеринин бири ушул. Пайгамбарым Мухаммад алейхиссаламга айттырып атат: "Айтып койгун үммөтүңө, Мухаммад алейхиссалам айтып койгун үммөтүңө, эч качан адал менен арам тең болбой. Таза жашоо менен арам жашоо тең болбой." Демек, биз бул жерден шариятта Алла Таалам бизге жакшылыкка чакырып, ошо бардыгына чек коюп берген, жол коюп берген, ырыскы тапкандын да жолун айтып койгон, баш кошкондун дагы жолун айтып койгон, жеген ичкендин дагы жолун айтып койгон, ортобуздагы мамиленин жолун айтып койгон. Мына. Эми ошол эле кезде шайтандын жолун дагы айтып койгон. "Ва хадайнаху наждайн", биз эки жолду тең силерге ачык эле айтканбыз дейт. Мынакей. Бул жол мынакей бейишке алып бара турган жол, бул дозокко алып бара турган жол. Эки жолду тең Алла Таала ачык айтып койгон. Жана мынакей тең эмес экенин бейишке баруучулар дагы, дозокко баруучулар. Кыямат күнү Алла Субханаху ва Таала дозоктуктар, бейиштиктер айтат мынакей: "Алла Таала бизге убада бергенин биз го таптык. Дозоктуктар, силер деле таптыңарбы? Убада берген. Кандай болду?" Алла Таала убада берген, ал сөзсүз, ал анык. Өткөн сабакта айтканбыз, акыбет Алла Таала өзү чыгарат жыйынтыкты. Ошондуктан Алла Таалам баарыбызга өзү туура жолго Алла Таала баарыбызды салсын, туура жолго бекем кылсын. Алла Таалам баарыбызга таза жашоо берсин, адал ырыскы, жакшы мүнөз. Амин. Субхана раббика раббил иzzati амма ясифун ва саламун аля мурсалин. Алхамдулиллахи раббил аламин.